Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Мен мурунку бөлүктө аутизм менен келген шеке бала жөнүндө айтып кеттим эле. Мына бүгүн лечение алышып жатат. Демек азыр апасынан биз кандай өзгөрүү болду ошону уксак. Саламатсызбы дагы бир жолу? Бала кандай лечение алды бизден? Биз башында массажга келдик. Анан тамагын жөндөп атабыз, жейбиз. Азыр болсо сүйлөп алып жатабыз. Келгендеги акыбалы менен азыркы акыбалдын кандай өзгөрүү болду, мага ошону айтып берсеңиз. Жылыштары бизде болуп жатат, акырындан баштап кичине тынчыраак болуп калды. Биздекini айтсам, кичине көңүл коюп келатат да акырындан. Мурун бир нерсени кайталабачы. Азыр сөздү кайталабайт, бирок движение, жесттерди кайталаганга аракет кылат. Жеңилдерин кайталайт, сложныйларын кайталай элек. Кичинеден жылыштыр. Түнү уйкусу? Түнү уйкусу жакшырды, мурдага караганда жакшы. Мурун жакшы уктай албай, буйдалактап болчу деп айтчу. Азыр батыраак уктап калды мурункуга караганда. Саат 10-да уктап атасыңарбы? Уктайт. Жакшы, эртең менен 6-7ге чейин. Эртең менен 7-лерде. Мурун тамакты кандай иччү эле? Мурун тамакты көбүнчөсү мучной басым жасачу, ошолорду жечи, картошка, жакшы көргөн тамактар ушуларды болчу да. Анда сиз башында мен айткан диетаны балам жебей атат деп жүрдүңүз, Анда мен айттым, жок, бербегиле, эчтеке бербегиле, мен айткан тамакты гана бере бергиле дедим. Анан жебей атат деп жүрүп, анан азыр акыры ошол мен айткан диетага азыр бала көндү болуш керек, Күрүч жей баштады. Күрүчтү көбүрөөк жеп калды. Гречка жей баштады. 2 кашык жеп, азыр көбүрөөк жеп калды. Жакшы. Ичи катабы, катпайбы? Жок, ичи катпайт. Ичи катпайт, Жакшы. Урматтуу мекендештер, жакшы болуш бул аста-аста да. Организмди жаман нерсеге батырып алыш бул бир пас эле. Жакшы болуш бул бир чоң үйдө кургандай да. Бир чоң үйгө 20 000 штук кирпич кетсе, ар бирин кладка кылганга чейин анан үй бүтөт. Ошол сыяктуу ден соолук дагы ар бир клетка жакшы болгондо анан адам өзгөрүү боло баштайт. Бул сиз үчүн чоң жеңиш деп айта аласызбы? Ушул кичине болсо дагы өзгөрүү. Канча кичине болсо да өзгөрүү алдыга чыгып атат. Бул бизге жетишкендик. Албетте. Демек, мен дайым айтам да, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз халкым, силер шашылбаңыздар. 10 күндө жакшы кылып жүрген бул жомок болот. 1 айда жакшы кылып жүрген бул жомок болот. Окуй, мен мына чөптү че койсоң, же тигини кыла койсоң, сен 10 күндө, сен 20 күндө жакшы кылып коем деген сөз, бул жомок болот. Акырын организм ордуна келет. Демек, бала, бул апасы айтты, мурун колду чап десек чаппачу эле, азыр колду чап десек чабып калып дегендер. Биздин сотрудниктер айтат, эшиктен кирип келип атканда мурун колду булгаласак учукпайт эле, азыр колду булгаласак бул да кол булгалап калды деп атат. Бул уже чоң жетишкендик. Демек, биз мээге кеткен кан тамырларды, мээге кеткен без тамырлардын без айлануун жана кан айлануун жакшыртып атабыз. Демек, ошол мээге барбай калган центрди, барбай калган борборго биз жакшы кан жөнөтүп, биз ошол жактан клеткаларды ойготуп атабыз. Бул үчүн албетте убакыт керек. Бардыгыңыздарга эрк каалаймын. Аман болуңуздар. Деніңіздер сак болсун.